Назарыңарда кийинки хикая. Өзүңөрдүкүн өзүңөр алгыла. Бир жолу Будда өзүнүн окуучулары менен буддачылардын душмандары жашаган аймактын жанынан өтүп баратты. Кыштактын эли үйлөрүнөн атып чыгып, Будданы жана анын окуучуларын тегеректеп кемсинте башташты. Окуучулар дагы жиндери кайнап, жооп берүүгө даяр болуп калышты. Бирок жанында Будданын турушу аларды тынчтандырып турду. Бирок Будданын сөзү кыштактын жашоочулардын да, өзүнүн окуучуларын да ыңгайсыздандырып койду. Ал окуучуларына кайрылып мындай деди: "Силер мени иренжиттиңер. Бул адамдар өздөрүнүн ишин жасап жатышат. Алар кыжырданып жатышат. Аларга мен алардын дининин, моралдык баалуулуктарынын душманы болуп сезилип жатам. Булар мени кемситип жатышат. Бул кадыресе нерсе. Бирок силер эмнеге жинденесиңер? Силер эмнеге бул адамдарга өзүңөрдү башкарууга мүмкүнчүлүк бересиңер? Силер азыр аларга көз каранды болуп турасыңар. Силер эмне эркин эмессиңерби?" Кыштактын эли мындайды күтпөсө керек. Алар ыңгайсызданып тынчып калышты. Өкүм сүргөн жымжырттыкты бузуп, Будда тигилерге бурулду. "Силер баардыгын айттыңарбы? Эгер баардыгын айтып бүтпөй калсаңар, биз кайра кайтканда айтып калууга мүмкүнчүлүгүңөр болот." Кыштактын эли таң калып сурашты: "Биз сени кемсинтип атпайбызбы? Сен эмнеге бизге ачууланбайсың? Силер эркин адамсыңар. Ал эми силердин жасаган ишиңер силердин укугуңар. Мен ага көңүл бурбайм. Мен да эркин адаммын. Эч ким мени көңүл бурдуруп, мага таасир этип башкара албайт. Мен өз эркимдин кожоюнумун. Менин кылган ишим ички дүйнөмө байланыштуу. Эми мен силерге тиешелүү суроо бергим келип турат. Силерге коңшу кыштактагы эл менен учурашып, гүл, жер-жемиш жана таттууларды алып келишти. Мен аларга: "Рахмат, биз эртеменки тамагыбызды жеп алдык. Бул жер-жемиштерди менин алкышым менен кайра алыңыздар. Биз буларды көтөрүп кете албайбыз" дедим. "Эми силерден сурасам, алар мен албай кайра кайтарып берген нерселерди эмне кылуулары керек?" Көпчүлүктүн арасынан бирөө айтты: "Балким, алар үйүнө алып кетип, жер-жемиш менен таттууларды өздөрүнүн үй бүлөсүнө, балдарына таратып бергендир." Будда жылмайып койду. "Эми силер өзүңөрдүн кемсинтүүңөр менен, каргышыңар менен эмне кыласыңар? Мен аларды кабыл албайм. Мен силердин кемсинтүүлөрүңөрдү кабыл албайм. Демек, силер өз жүгүңөрдү өзүңөр үйлөрүңөргө алып кетип, эмне кылсаңар өзүңөр билгиле."